Кыргызстан мусулман аалымдарынын кеңешинин төрагасы, Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Ажы Нарматов устазды чакырабыз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым, тагдырыбызга ушул күндөр жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин барыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. 6 жаш кичинекей наристе. Атанын жытын жыттаган жок. Атасын да көргөн жок. Бирок 6 жашка толгон кезде энесинин колунан жетелеп, жытын жыттабаган, өмүрүндө ата деп атабаган атасынын мүрзөсүнө зияратка барат. Атасынын мүрзөсүнө барып зиярат кылып 6 жашта. Мүрзөдөн кайткан кезде атасынын мүрзөсүнөн 150 километр алыстаган жерде Абуа деген жерге келет. Жетелеп барган энеси каттуу ооруга чалыгып, энеси да өлүм төшөгүнө жатып калат. Жан берүүгө. Баласын бекем кучактап, балам жигит болгун, бекем болгун. Атаны көрбөгөн 6 жашында Абуа деген жерде энеси менен коштошуп, атасынан калган бир кызматкер Умму Айман. Атасынын энесинин кызматкери бир гана Умму Айман менен калат. Жаш наристе. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул ким экенин билдиңиз. Ошол жерде эне менен да коштошуп, ыйлаганча Меккени көздөй келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин башыбызга кайгы келген кезде, кыйынчылык келген кезде, кандай түйшүк түшпөсүн, ошол кичинекей жетимди элестең. Ал жетим жалгыз эле. Анын агасы да, иниси да жок, атасы да жок, энеси да жок. Бирок, урматтуу мусулман бир тууганым, мына бүгүн биз ошол жетим пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эстөө, анын жолун жолдоо кечесинде бүгүнкү ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун көрсөтүү үчүн дагы кайра бизге бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эстетүү бир кечесине топтогон, бүгүнкү кечени уюштурган, адеп башаты атына заты жарашкан, элибизди, жерибизди келечек муунда адеп ахлакка, пайгамбардын жолуна чакырып келген адеп башатындагы жигиттерге, алардын артында дөмөрчү болуп ат аталбаган жоокерлерге Аллах Таала дайым эки дүйнө бактылуулук берсин. Жараткан Аллах Табарак аларды жаман сөз, жаман көздөн сактасын. Иштерин Аллах Таала дайым ийгилик берсин. Урматтуу мусулман бир тууганым, динибиз бул жөнөкөй сүйлөп коюу же угуу эмес. Дин бул мамиле. Дин бул жашоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Табарак ва Таала мактаган кезде сен Курайштансың, Меккеденсин эмес. Пайгамбар алейхиссалам ва иннака ла ала хулукун азим, сен эң жогору адеп ахлак ээсисиң дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах мактаган нерсе, сен эң жогору кулук мүнөз ээсисиң дейт. Келиңиздер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп, Пайгамбар алейхиссаламдын адеп ахлакы менен, дини менен жашаган, пайгамбар алып келген калтырган аманат,
Пайғамбар алейхиссалам таракту фикум ма ин тамассактум лан тазиллу бa'ди абада. Мен силерге таштап бара жатам эки нерсени, эгер ошону бекем кармасаңар эч качан адашпайсыңар дейт. Ал биринчи Аллахнын китеби. Кереметтүү Куран. Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним, ислам, китебим Куран деген бүгүн пайгамбардын үммөттөрү. Куран менен канчалык байланышыбыз бар? Дегеле Куранды окудуңузбу? Куран окуганды билесизби? Балдарыбызга, келечек муунга Куранды үйрөтө билдикпи? Куранда, урматтуу мусулман бир тууганым, 6332 аят. 6332 аят. 6332 аяттын болгону 110 аяттан 130 аятка чейин ибадат жөнүндө сүйлөйт. Намаз, орозо, зекет. Биздин Аллах менен бенде менен болгон байланыш, ибадатка тиешелүү болгону 110дон 130га чейин аят бар. Буну Умар Абдул-Кафи деген бир чоң алымдын изилдөөсү. Калган 6000ден көп аяттар ал инсан жөнүндө. İnsanға тиешелүү мамилелер жөнүндө. İnsandын инсанга болгон мамилеси, инсандын жаратылышка болгон мамилеси, инсандын өзүнүн жашаган жерине, бардык адам арасындагы болгон мамилелер жөнүндө, биз жөнүндө экен. Мындай көңүл бурсак, биз кээде 110 аятка көңүл буруп, ибадатка көңүл буруп, көптөгөн калган аяттарды бүгүн амал кылбай койдукпу? Келиңиздер, бул аятка амал кылган бир окуялардан biraz murda mağa biri WhatsApp'ıma bir eme taşladı. Түштүк Африканын президенти. Орто мектепте окуп жүргөн кезде энеси жумушудан айдалып, атасын жоготкон жетим илим билимини улантууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Энеси жумушсуз калат. Түштүк Африкадагы үйлөрүнүн жанындагы бир дүкөнгө келип, дүкөндө Муса деген Индиядан көчүп барган мусулман аксакалдын дүкөнү. Аксакалга келип, ата, мен окуумду улантайын. Университетке окуум керек. Карындаштарымды, инилеримди, апамды багышым керек. Апам жумушсуз калды. Мен сизге иште берем, Кудай буйрса. Бирок биздин тамак ашыбызга жардам берип туруң дейт. Болгону Муса деген аксакал Индиядан көчүп барган. Анын колунан бир тил кат алган жок, башка алган жок дейт. 3 жыл бизге жардам берди дейт. Продукта менен, тамак аш менен. 3 жылдан кийин университетке кирдим. Окуумду уланттым. Апам жумушка орношту. 3 жылдан кийин келип, ошол Муса аксакалга айттым, мен сизге сөз бергенмин, эми иште берейин. Убактым бар. Эмне менен төлөйм? Сиз 3 жыл бизди бактыңыз десем, Индиядан барган мусулман мага карап мындай деди дейт. Балам, мен кылган жакшылыкты сен да башкаларга кыл, мага эч нерсең керек эмес деди дейт. Жөнөкөй бул нерсени Түштүк Африканын президенти айтып, элдин арасында ыйлап жатат. Мусулмандын бул мамилеси. Азыр бир тасманы көргөн кезде балдардын бул жерде аткарган ролунда дагы бир нерсе эсиме келди, урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн биз исламды, балким ошончо мусулмандар, биз чыныгы эң улуу динибиз бар. Дин менен жашай албай жатабыз. Динди башкаларга көрсөтө албай жатабыз. Амстердам шаарында имам. Кичинекей брошюркабыз бар дейт колубузда. 5-6 парактан брошюрканын аты «Бейиш жолу». «Бейиштин жолу» деген кичинекей китепче, жума намаздан кийин имам балдарым менен көчө-көчө таркатам дейт. Бир күнү өтө күн суук болду. Жамгыр жааган, суукка чыдап болбойт. Балам айттым, балам, бул жумадан кийин, бул жума күнү китеп таркатпайбыз, үйгө барып эс алабыз дедим дейт. 10 жаштагы балам, ата, мага рухсат бер, мен жылуураак кийинип, шул китепти таркатайын. Адаттагы жумушубузду аткарайлык, адамдарга бейиш жолун көрсөтөйлүк деди дейт. Жок, балам, суук десем, балам кийинип алып, кайра атамага бир аз китеп бер. Жок дегенде 50'ді бер, 60'ды бер, элге таркатып келейин. Үгүт насаат кылайын деди. Колуна бир канча китеп бердим. 10 жаштагы бала китептерди таркатып, баягы суукта көчөдө эч ким таппайт. Акыркы колунда китеп калыптыр. Акыркы китеп колунда калган кезде шаардын четинде бир үйдө келип звоногун басат. Эч ким ачпайт.
Кеткisi келбейт, кайра звонок басат. 5 минут, 10 минут, кайра. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, кийинки жумада атасы жума намазы окуп бүткөндөн кийин мечиттин артында бир каарыган 70ке кирип калган эне турат да, "О, имам" дейт. "Мен мусулман болдум бүгүн. Күбө болгула. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах келимени келтиргенден кийин менин исламга, иманга келүүмдүн себеби эмне болду билесиңерби" дейт. "Мен өмүр жолдошумдан ажырап калгандан кийин, каза болуп калгандан кийин 3-4 ай мени сураган эч ким жок. Байлыгым бар, үйүм бар, баары бар. Бирок жалгыздык, кыйналдым. Күйөөмдүн артынан барууга өзүм чечим кабыл алдым" дейт. "Үйүмдүн 3-чү этажына чыгып, асынууга аракет кылып, астымдагы табуретканы столду эми тебейин десем, звонок басылды" дейт. Мен кимге керек экенмин? Менин эшигимди ким каккылап жатат деп кайра түшкөн жокмун" дейт. "Бизде адатта Европада 1-2 звоноктон кетет" дейт. 5 минутка чейин звонок басты, кеткен жок. 10 минут күттүм, кеткен жок. 15 минут күттүм, кеткен жок. 20 минутка чейин звонок кайра басылгандан кийин айлам жок, бир эмне зарыл экен. Ким экен деген максатта кайра түшүп келип эшигимди ачсам, 10 жашар бала нарис периштедей жылмайып күлүп турат. "Чоң эне, сизди Аллах жакшы көрөт. Акыркы китебим Бейиш жолу. Шуну колуңузга алсаңыз, Аллах сизди сүйгөн үчүн мен ушуну сизге тапшырып кетейин" деп жакшынакай мамилеси менен күлүп жайнап, колундагы китебин таштап кетти. Үйүмө кирип, бул китепти бир жумадан бери окуймун. Болгону жарым саатта окулган китеп экен. Кайра окудум. Жуманы күтүп бүгүн жума күнү ошо мечитке исламды кабыл алганы келдим" дейт. Бир кичинекей баланын мамилесиден, бир кичинекей баланын аракетинен. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, сиз дин үчүн эмне кылдыңыз? Бейиш жолу үчүн эмне кызмат кылдык? Сүйүктүү пайгамбардын жолун жолдой билдикпи? Бул Европада болуп жаткан, мусулман эмес инсандардын арасында болуп жаткан мамиле. Мусулмандардын мамилесиден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сөздөн мурда өзүнүн адеп, ахлакы менен иманга, исламга чакырат эле. Бир мисал берейин да кайра экинчи бир окуяга өтөм. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде 13 жыл үгүт насаат кылды, иманга, исламга чакырды. Бирок меккеликтерден үмүт үзүлгөн кезде Меккеден 10 чакырым алыс чыгып алып, Меккеге келген инсандарды күтүп, ошол жерде иманга, исламга чакырат эди. Өзүнүн адеп ахлакы менен. Күндөрдүн биринде Меккеден алыстан каарыган эне өзүнүн жүгүн, баштыгын көтөрүп кыйналып келе жатат. Укказ деген базарга келатат. Пайгамбарыбыз чурка барып, эненин колудан жүгүн алып, 10 чакырым Меккеге Укказ базарына жеткизет. Жеткизген кезде каарыган эне пайгамбарга карап, ал Мухаммад алейхиссалам экенин билбейт. "Балам" дейт, "улууду урмат кылган, жүгүн ташыган жигит экенсиң. Жүгүңдүн сенин кызмат акыңды берейин десем, алып келген буюмдарымды сата элекмин" дейт. "Бирок мен эне катары сага бир насаат айтайын, акы катары кабыл алгын" дейт. "Эне айтыңыз. Эненин насаатына муктажмын" дейт. "Жетим калганмын. Эмне дейсиз? Сиздин насаатыңызды кабыл алайын" десе, жанагы каарыган эне эмне дейт? "Менин укканыма караганда Меккеде бир жалганчы, калпычы, ата бабадан келген динди жок кылган, ата менен энени, бала менен атасын ажыраткан, жаңы динге чакырган Мухаммад деген бир сыйкырчы чыгыптыр. Сен да ошонун сөзүн угуп азгырылып калбагын" дейт. Аны уккан кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанагы эненин жүзүнө карап, көзүнөн жаш агып, "Ошол Мухаммад бем молом эне" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн уккан кезде "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммадан расулуллах" күбөлүк берем, Аллах жалгыз, эгер улууду урмат кылган Мухаммад ошол сен болсоң, сенин диниң хак, чыныгы дин деп иманга, исламга келет. Пайгамбардын мамилеси менен, адеп ахлакы менен. Урматтуу мусулман бир тууган, азыр токтолоюн деген окуя Францияда болгон, бул чындык. Болгону кече 2005-2003 жылдары каза болгон бир аксакалдын окуясы.
Бұл Түркиядан көч барған мигрант. Бүгін да біз азыр көптөгөн біздің мекендештер, жердештерimiz сыртта жүрөт деп атабыз. Бұл да өткөл мезгилдейбиз, Кудайым буйрса. Бирок ошол сыртта жүргөндө біз мусулман болып, исламды тамсил кылып, исламды башкаларга жеткизе билдикпи? Францияда болгон Ибрахим деген аксакал Түркиядан барган. Бунда үйүнүн алдында кичинекей дүкөнү продукт сатат экен, азык түлүк. Анын жашаган үйүндө дүкөнүнүн үстүндө Яхуди, еврей улутунан болгон бир үй бүлө бар экен. Күнүгө келип 10 жашка толуп толбогон бала продукт алат дейт. Бирок ар продукт алган кезде Ибрахим аксакал 70-терге жакындап калган. Ибрахим аксакалдын дүкөнүнөн бир шоколад урдап кетет экен. Ибрахим аксакал бул бир канча айларгача уланат. Бир күн шашылып келип продукттан алып, шоколад урдабастан кетип бара жаткан кезде Ибрахим аксакал балам токто дейт. Баланын аты Жад. Балам токто дейт. Унутуп калдың, бүгүн шоколад албай калдың деп колуна шоколад берет. Берген кезде кечиресиз. Коркот. Аксакал билген экен дейт. Сен күнүгө алып жүрөсүң, бүгүн унутуп калдың балам, алгын дейт. Кечирим сурайт. Балам дейт. Мага сөз бергин, эч качан урурлук кылбаймын деген. Бирок күнүгө келип бул жерден шоколадыңды алып кете бергин дейт. Кийинчерээк бала чоңоюп мектепке барган кезде бул аксакалдын жанына келип ичиндеги дардын айтат. Бул аксакал дайым бир китеп окуп берет. Бир эки бет дайым китеп окуп берет. Китептен кээ бир котормолорду берет. Ошентип бул 15-16 жашында жанагы Ибрахим деген аксакал каза болуп калыптыр. Каза болгон кезде бир сандыкча калтырып, балдарым ошол Жад деген Яхудинин, еврейдин баласына менин аманатымды тапшырып койгула дейт. Ал тапшырылган сандыкчанын ичинде кереметтүү Куран экен. Күнүгө окуп берген Ибрахим аксакалдын окуган китеби Куран. Бирок Куранды окугандан кийин Жад ошол аксакалдын мамилесиден, буга болгон насааттардан ислам динини кабыл алат. Европада канча бир жыл даават кылат экен. Колунда 6000ге жакын адам мусулман болот дейт. Бир күн сандыктын астын караса, китептин астында да бир карта калтып, картада Африканын картасы экен, аятта ушул аяттын астын сызып жазып коюптур. Африка мамлекеттеринин картасыга Уду ила сабили раббика бил хикмати ва мауизатил хасана. Уду ила раббика, Раббыңдын жолуна чакыргын. Бил хикмати, данышмандуулук менен. Вал мауизатил хасана, жакшынакай насааттар менен Алланын жолуна чакыргын деген аятта Африканын картасына жазып койгон экен. Бул Ибрахим аксакалдын мага осуяты, мен Африкага барышым керек дейт да. Африкада 6 миллионго жакын адамды мусулман кылыптыр. 52 жашында Жад кийинчерээк Жадул Хак, Жадуллах, Жадул Кур'ан атын өзгөртөт. Жадуллах, баягы жөнөкөй Жад, Жадуллах, Жадул Хак, Жадул Кур'ан 6 миллионго жакын адам мусулман кылат дейт Африка мамлекеттеринде. Африкада таркаган катуу бир ооруда чалыгып, болгону 54-55 жашында каза болот экен. Аңгеме ушуну менен бүттү? Жок. Ошол каза болгонго чейин 76-77 жашында энеси мусулман болгон эмес. Энеси дейт, мен баланы канча жыл ислам дининен кайтарууга аракет кылдым дейт. Менин билимим бар дейт. Профессор деген наамым бар. Бирок баламды ошол жолдон кайтара албадым дейт. Баласы өлгөндөн кийин 3 жылдан кийин энеси исламды кабыл алат. Бул эмне менен кабыл алды? Жөнөкөй бир дүкөндөгү Ибрахим аксакалдын жакшынакай мамилеси менен. Урматтуу мусулман бир тууган, убактыңыздарды көп албайын. Бүгүн биз эң ыйык конокту күтүп жатабыз. Ал конок, урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айына болгону 1 ай калды окшойт. Саналуу күндөр калды. Ыйык Рамазан айы. Рахмату мин Аллах. Аллахтын рахматы жааган. Мин магфирату мин Аллах. Аллах күнөөлөрдү магфират кылып кечире турган ай. Да даману нелел жанна. Бейишке кепил болгон ай. Алиф аману минан нар. Дозоктон аман сактоочу ай. Нун нуру мин Аллах. Аллахтын нуру кереметтүү Кур'ан түшкөн ай.
Жаңы жылға даярдангандай бүгін біз Рамазан айында bir даярдыгыбыз барбы? Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айына өзүбүздү даярдайды. Кантип даярдайбыз? Кереметтүү Куранды окуу менен, бүгүндөн баштап 1-2 күн орозо кармоо менен, кайрымдуулук, садака, ихсан кылуу менен, пайгамбардын өмүр баянын окуу менен. Келиңиздер, Рамазан айы жакын келди. Кече bir мечиттин ачылышында bir устазыбыз айтты, кичинекей кезибизде дейт, мектепте Хасан Ажы деген аксакал жвачка сатат дейт, чипа-чипсы сатат, башка кылат. Бирок мектепте биз окуучулар бардыгыбыз барып ошонун тыйын тыпырыбыз менен алабыз дейт. Бирок ал киши ушундай кыйын киши эле чоң реклама кылып жазып коюп, эртең жвачкада чипа-чипсы текин бекер, акысыз берилет деп дейт. Биз жаш балдар мектептеги кичинекей нарселер чуркап келебиз. Бүгүн бекерби? Жазып койгон, жакшы окугун, бул жерде эртең деп турат. Эртеси келебиз, жакшы окубайсың, бул жерде эртең деп турат. Кийинчерээк мечитке келсек, имам дейт, айтты дейт, шайтанды билесиңерби? Шайтандын эң чоң азгырыгы анан, сауфа деген сөз. Анан эртең, анан Кудай буйрса, анан пенсияга чыксам, анан юбилейимди өткөзсөм, анан бул шайтан. Ошо силердин мектептин алдагы Хасан Ажыда шайтандын бирөөсү дейт. Эртең деген мен эч качан бекер болгон жок. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, эртең даярданам, анан орозо кармаймын, анан намаз окуймун, анан жолук салам дегенди токтотолу. Акыркы бир аксакалдын эмесинде дагы бир окуя эсиме келди. Карыган аксакалдын күндөлүгүнүн эң акыркы паракчасында жазылган нерсе экен. Таманнайту, үмүт кылдым, кыялдандым, мектепке барууга мектепке бардым, кыялдандым, университет окууга университетте окулдум, кыялдандым, үйлөнүүгө үйлөндүм, кыялдандым, балалуу болууга балалуу болдум, кыялдандым, үйгө жетип үйдүү болдум, кыялдандым, машина алууга, бактуу чоң үйгө баарына жеттим. Келин алсам дедим, алдым, кыз узаттым. Бирок караганда жанагы аксакал тасмада көрсөткөндөй, мен да пайгамбардын үммөтүмүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болгон дүйшөмбү күн, пайшемби күн орозо кармасам деп ниет кылдым. Орозо кармайын десем ден соолугум эч мүмкүнчүлүк жок. Сахарым бар, башкам бар, давлениям бар. Жок, орозого жарабай калыппын. Түнкү тахажжуд намазын окуйын. Эртең мүрзөмдүн жарыктыгы үчүн намазга турайын деп түндө намазга ниет кылсам, өзүмдүн денемди өзүм көтөрө албай калыппын. Ага да жарабаймын. Жараткан Аллах табарак ва таала жөнөткөн ыйык Курандан окуйын десем, зээним жок, эс тутумум жок, Куранды окуй албаймын. Ошол кезде пайгамбар алейхиссаламдын ушул хадиси жүрөгүмө канжар сайгандай келди дейт. Пайгамбардын бул хадиси, урматтуу мусулман бир тууганым, игтаним хамсан кабла хамсин. 5 нерсени башыңа 5 нерсе келбестен мурда баалай билгин. Хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келбестен мурда. Тирүүлүгүңдү өлбөстөн мурда. Жашооңду өлүм келбестен мурда баалай билгин. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, кээде мен алы жашмын дейбиз. Өлүм каарыларга дейсизби? Жок. Мүрзеге барың, мүрзөдө ал каарылар, кемпирлер, чалдар үчүн деген жазуу жок. Ал жерде наристе да бар, жаш да бар, бай да бар, кембагал да бар, бийлиги бар, мандаты бар, баары бар. Эч кимге өлүмдүн качан экени белгисиз ал. Игтаним хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келбестен мурда билгин. Васихатака кабла сакамик. Ден соолугуңду оорубастан мурда баалай билгин. Вагинака кабла факрик. Бүгүн колуңда барбы? Колуңда жок болуп калбастан мурда баалай билгин. Шабабака кабла харамик. Жаштыгыңды каарыбастан мурда баалай билгин. Ва хаятака кабла маутик. Жашооңду өлүм келбестен мурда баалай билгин дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, бул бүгүн өтө таасирүү жакшынакай бир кечеде болдук. Бирок кечеден жөнөкөй чыгып кетпейли. Ар бирибиз өзүбүзгө жараша сабактарды алалы. Бүгүнкү нерсени эртеңге калтырбайлы. Мен жогоруда айткан Хасан Ажыдай болгон, бул Египетте болгон Хасан аммы, чипа-чипси же жвачка саткан шайтандай эртең дебеңиз. Келиңиздер, бүгүн пайгамбарга болгон сүйүүбүз чын болсо, пайгамбар сүйөбүзбү? Пайгамбарга бир салават.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Sүйүүң чын болса пайгамбардын жолун жолдойлу. Пайгамбар алейхиссалам sallallahu aleyhi ve sellem'di sүйө турган болсо келиңиздер. Не кылабыз? Эртенен баштап эмес, бүгүндөн баштап. Намаз окуганыбыз, намаз баштайбыз. Келерки орозого жетесинби, жетпейсинби? Дагы бүгүн айта турган маселелерден урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem salasat amalla tuzan. 3 амал бар екен. Ал таразыга коюлбайт екен. Кыяматта 3 амал таразыга түшпейт екен. Таразаны көтөрбейт екен. Ал кайсылар? Биринчиси, урматтуу мусулман бир тууганым, فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Kur'an. فمن عفا, kim biröөнү keçirse, وأصلح, урушкандарды жараштырса, өзү тарынган менен мамилесин оңдосо, فأجره على الله, анын соonu Allah'a таандык дейт. Keçirimdi бололу. Рамазан келбестен бири-бирибизди keçirели. Biröөнү keçirсеңиz, бүгүн кээде арзыбаган материал үчүн, арзыбаган тыйын тыпыр үчүн эжеси менен сиңдиси, агасы менен иниси, тайкеси менен жээни, куда менен кудагы жылдап айлап сүйлөшпөй көрүшпөй жүрөт. Кыяматта чексиз сооптун бирөөсү, таразыга көтөрбөй турган сооп не экен? Фамен афа, кимде ким бирөөнү keçirсе, ва аслаха, урушкан адам менен мамилесин оңдосо, фа ажруху алаллах, анын сообу Аллага таандык. Экинчиси, кечебиздин башында балдар сабырдуулук жөнүндө айтты. Иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар соон чексиз алат дейт. Бигайри хисаб, чексиз деген сөз. Эсепсиз соон алат дейт. Сабырдын түбү сары алтын деген, кыяматта сабырдуулуктун сообу чексиз экен. Бүгүн бизге сабырдуулук керек. Бирок сабырдуулук ибадат үчүн керек. Сабырдуулук күнөөдөн тыйылуу үчүн керек. Сабырдуулук ошо ата-эненин насаатын укканга да сабырдуулук керек. Сабырдуулардын сообу кыяматта чексиз болот экен. Үчүнчүсү, Kullu amali ibn Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan жеткизген хадиси кудсиде адам баласынын кылган бардык ибадат өзү үчүн. Намаз окуганыңызды бирөө көрөт, ажыга барганыңызды көрөт, кайрымдуулук кылганыңызды көрөт, орозо сиз менен Алланын арасындагы болгон сыр. Ашканада, башкада эч ким жок болсо да, нафсыңызды адал болгон нерселерден тыясыз. Арам нерселерден тыясыз. Орозонун соон Аллах мен өзүм берем дейт. Орозонун сообу да чексиз экен. Кыяматта Аллах табарак ва таала тарабынан кайрылуу болот дейт. Сооптору Аллага таандык болгондор турсундар дейт экен. Анда эң биринчи бирөөлөрдү кечиргендер, араздашкандарды арасын оңдогондор турат экен. Экинчи сабырдуулар турат экен. Үчүнчүсү орозо кармагандар турат экен. Ошондуктан келгиле бири-бирибизди кечирели. Сабырдуу бололу. Орозо кармайлы, кыяматта чексиз сообузду алалы. Үй келе жаткан Рамазан айыга даяр болуп, баарын Аллах табарак ва насип этсин. Баарыңарды угуучу бенделерден кысын, уккан аят хадис бул жерде алган сабактарга амал кылып насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.